Ассаламу алейкум жалпыңыздарга сиздерден келген кезектеги 3 суроону окуйм. Инсулин жана инулин гормондору жөнүндө маалымат берип коюңузчу. Инсулин жана инулин айтылыш окшош болгону менен таптакыр башка нерселер. Инсулин гормон ашканасындагы безди бөлүп чыгарат жана кызматы глюкозаны клеткаларга жеткирип берип туруу. Эки механизмде бөлүнүп чыгат. Биринчиси ал 24 саат бою үзгүлтүксүз чыгат, ал эми экинчиси болсо ал качан тамактанган учурубузда көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Ошонун негизинде кандагы глюкозанын деңгээли нормада сактап берип турат. Качан бул гормон жетишсиз бөлүнүп чыга турган болсо, анда бизде кант диабети деген дарт пайда болот. Ал эми инулин тууралуу айта турган болсок, бул болгону углевод жана ага өтө деле чоң маани бериштин кереги жок. Ал кээ бир азыктарда, мисалы сарымсакта жана ошондой эле сикорийда дагы бар. Жана бул углевод кандагы глюкозанын деңгээлин сактоодо эч кандай роль ойнобойт. Эч кандай ал кандагы глюкозаны төмөндөтүп бере албайт. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Ичим көбө берет. Буга чейин сиздерге айтып келгенимдей, бизде эки түрдүү учур болот. Ар бир нерсе боюнча, мисалы оору боюнча. Ошо катары иштин көбүшү боюнча дагы эки нерсени айтса болот. Физиология адатта болуп туруучу нерсе. Ал эми патология биз качан ооруп калсак, эми качан нормада ичибиз көгөт. Эгерде биз буржак азыктарды жей турган болсок, газ сууларды көп иче турган болсок, ошондо ичибиз көбүшү мүмкүн. Ал эми патология болсо, качан биз ошол инфекциялык оорулар менен, мисалы грибоктор менен ооруй турган болсок, ушул ичегилерибизде бар боло турган болсо ошолор, анда дагы биздин ичибиз көп көбүшү мүмкүн. Ошондуктан көңүл буруңуздар. Кээ бир учурларда гана ушул ичиңиздер көбүп турчу болсо, анда бул нормада эле эсептелинет. Ал эми күн сайын эле ичиңиздер көбөй берсе, анда сөзсүз түрдө ушул инфекциялык ооруларга текшерилип көрүшүңүз керек болот. Кийинки суроо: саламатсызбы, балам 7 жашта төшөккө сыйып кое берет. Кантип дарыласак болот? Энурез деп коебуз. 5 жаштан өткөндөн кийин ушул диагноз жаш балдарга коюлат. 5 жашка чейин ошол заара укпай турган болсо, анда андай диагноз коюлбайт. Ал эми бул боюнча эмне айта алам? Чындыгында бул психологиялык маселе деп айтсак дагы болот. Эч кандай таблеткаларга муктаждык жок. Болгону жеке менин көз карашымда балага дух бериш керек. Балага жакшы сөздү айтып, түшүндүрүп, үйрөтө бериш керек. Анан суюктукту, айрыкча чайды күндүн экинчи бөлүгүнөн кийин, айталы бир 7-8ден кийин ичирбеген эле аракет кылыш керек. Өзүңүздөр билген эле нерселер. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл буруп, балаңыздарга жакшы карай берсеңиздер, анда жашы өдөлөгөн сайын болушу мүмкүн болгон психологиялык көйгөйлөр пайда болбойт. Негизгиси ата эненин балага болгон мээрими, жакшы мамилеси бул нерседен оңой эле өтүп кетишине шарт түзүп берет.